буюрса ушул Рамазан ичи жакшы темаларыбызды иншалла талкуулайбыз. Жараткан Аллах Таала биз эмнеге муктаж экенибизди бизге караганда жакшыраак билет. Себеби 12 ай бою жеп ичип жүргөн ашказан, дене мүчөлөр нерсе алууга муктаж да. Рамазан ушу соопторго толгон ай. Тиш пастасын колдонот. Кокустан, тамакта даамы билинип кала турганбыз, ооз ачылат. Ошончол даражада жок. Аз жеш керек. Кээде унутуп калып, же болбосо жаңы орозого көнүп келаткан адамдар бар. Сиз жалаң илимий суроо берет экенсиз, анан илимий жооп беришке туура келет. Пайгамбарыбыз үйрөткөн тартипте кылсак, эч кимдин курсагы да ачпайт экен, кыйналбайт дагы экен да. Эгер пайгамбарыбыз айтпаган нерсени пайгамбар айтты деп айтсаң, ана пайгамбардын атынан жалган айткан болосуң. Фитр садака негизи качан берилиш керек? Ислам ар бир заманга жараша өзүнүн ордун таап кетет. Амалдар берекелүү болот. Ким дейт, садака берсе ал эч качан кембагал абалына калып калбайт дейт. Ар бир мусулман арабчасын Куран окуй турган даражада үйрөнүп алышы милдет да. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалату вассалам мындай дейт: ким Рамазан айынын сообуна ишенип, анын сообун Аллахтан үмүт кылып орозо кармай турган болсо, анын өткөн баардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Андыктан айлардын султаны болгон Рамазан айы баарыбызга куттуу, берекелүү болсун. Кармаган орозолорубузду Алла таалам өзү кабыл кылсын. Бүгүн биз дагы сиздерге ушул көрсөтүүбүздө ушул Рамазан айынын орозонун фазилеттерин дагы да жакшы аныктап түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Себеби студиябызда абдан кызыктуу коногубуз бар. Эфирде Заман подкасты. Бүгүн аябай бизге өтө маанилүү маегибиз болот буюрса. Анан бүгүн студиябызда коногубуз ардактуу Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Олжобай устазыбыз келип отурат. Устаз, сизге чоң рахмат келиңиз үчүн. Бияка биздин студиябызга кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Рахмат, Аллах таалам баарыңыздан ыраазы болсун. Рахмат. Буюрса, урматтуу көрүүчүлөр, абдан кызыктуу көрсөтүү болот. Андыктан биз дагы учурдан пайдаланып, көрсөтүүбүздүн башкы өнөктөшү бул Тоолор бренди. Өздөрү 2022 жылы түптөлүп, заманбап кыргыз маданиятынын улуттук баалуулуктарын мода стилине айлантууга аракет кылып жатышат. Мына бүгүн Денис байкем дагы Тоолордун брендинин кийимдерин кийип олтурушат. Андыктан биздин өнөктөштөрүбүзгө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Устаз, алгачкы суроо ошол Рамазан айы. Эмнеге Рамазан кармашыбыз керек? Анан бул орозо качан парз кылынган? Анын мааниси эмнеде? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Амма ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах таалам баарыңыздан ыраазы болсун. Амин, амин. Мени ушул куттуу күндөрдө чакырып студияга менен маек курууну максат кылган экенсиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Денис байкен, сиздин сурооңузга келе турган болсок, Рамазан эмне себептен бизге парыз болду? Аллах табарака ва таала өзүнүн Кураны Бакара сүрөсүндө ушундай деп кайрылат: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтирген мусулмандар, иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо парыз кылгандай, силерге дагы орозо парыз болунду. Мүмкүн таква болорсуңар деген аяттан кийин бизге ушу Рамазан айында орозо кармоо парыз болду. Ага чейин мусулмандар Ашура күнү, Мухаррам айынын 10-унда орозо кармап жүргөн, ошол Ашура күнү орозо кармоо парыз болгон. Кийин Рамазан айында орозо кармоо парыз болгондон кийин Ашура күнү кармай турган орозо парыздыктан бир аз төмөнгө түшүп, мустахаб, башкача айтканда жакшы көрүлгөн амалдардын даражасына түшүп калган. Ошон үчүн дайыма Мухаррам айында ошо Ашура 10-уна же 9 күндү же 11 кылып кошуп орозо кармайбыз. Бул мустахаб амал болуп калды. Ага чейин ошол парыз болуп жүргөн, кийин Рамазан парыз болгондон кийин бул мустахабка түштү. Рамазан хижраттын 2-синде бизге парыз болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
жер которуп Меккеден Мединага баргандан кийин ошол мусулмандардын жыл санагы пайгамбарыбыздын Мединага көчкөнүнөн башталган. Аны баарыңыздар билсеңер хижрат жыл санагы деп айтылат. Ошол жыл санагынын экисинде Шаабан айында. Негизинен орозо адам баласы үчүн, адам баласынын ден соолугуна, ошол эле убакта жан дүйнөсүндө кандай бир таасирин берет? Эми бизди жараткан Аллах Таала биз эмнеге муктаж экенибизди бизге караганда жакшыраак билет. Себеби 12 ай бою жеп ичип жүргөн ашказан дене мүчөлөр кандайдыр бир Аллах Тааланын хикматы менен эс алууга муктаж да. Эми аны ошол Рамазандын бизге парыз болуусунун бирден бир эле максаты ошол ашказанды эс алдыруу эмес. Биз билбеген дагы Аллах Тааланын хикматтары же болбосо даанышмандыктары бар да. Эми бизде ошол биз билгенден ошо эң негизги ден соолук Аллах Таала ошо бизге кам көрүп, бизди жараткан инсан. Ошол 12 айдын бир айында бир аз эс алгыла деген мааниде Рамазанды парыз кылган. Бизге тийгизген эки таасири бар. Бул руханий пайдасы жана денеге берген пайдасы. Денеге берген пайдасы бул эми медиктер сүйлөсө жакшыраак болот. Себеби биз адис болбогондон кийин ошол медиктерге тапшырганыбыз жакшы болот. Себеби жалпысын айтсак ошол денеге дайыма тамактын аз жегендиги, баягы эртеден кечке чейин ашка жүрүүнүн фазилетин медиктер жакшы билет. Ошого дагы имам Газали рахматуллахи алейхи өзүнүн Ихя улумуддин деген бир үлкөн жакшы эмгеги бар да. Ошол жерде Фадлул жу ачкачылыктын фазилети деген атайын китеп жазып, ошо орозодогу фазилеттерди, андан дагы жашоодо эле адамдар аз тамак жеп жүрүүнүн пайдасы боюнча аябай жакшы маалыматтарды айтат. Эми бул денеге байланыштуу болгон Рамазандын пайдачысы. Ал эми рухка болгон пайдасы Рамазанда адам башка айларга караганда өзгөрөт. Баягы кээде мечитке барып, кээде мечитке барбай жүргөн адамдар Рамазанда дайыма мечитке каттап калат. Ал мезгилде таравих окулунат, жаман иштерден кутулунуп, жакшы жака буйрулуп, Рамазанда Куран окуп, рух эс ала турган айда. Рухтун эс алышын жанагы Бакара сүрөсүндөгү бизге орозонун парыз болгондогу аятында аллакум таттакун, ушул мүмкүн такыба болорсуңар деген аятта аалымдар айтат да, Рамазан адамды такыбалыкка тарбиялайт. Такыбалык деген Аллах Тааладан коркуу, Аллах Таала мени көрүп турат дегендей амал кылуу. Өзү негизи инсан жашоосунун бардыгында такыба болуп, таза болуп, Кудайдын буйруктарын аткарып жашашы керек. Бирок Рамазанда өзгөчө болуш керек. Себеби бул ай Куран түшкөн ай, бул мезгилде жамаат болуп таравих намазын окуйбуз 20 рекет. Бардыгы ибадат менен фитр садака беребиз, кээ зекетин берет. Анда кадыр түн бар. Негизи Рамазан ушу соопторго толгон ай. Бул айда адамдар ошол ибадат менен өтсө, руху тазаланат жана азыктанат. Устаз, ушул Рамазан орозону кармоо кимдерге парз болот? Рамазан айында орозо кармоо дени сак, сапарга чыкпаган, оорубаган, анан балагатка жеткен адамдарга парз болот. Эгерде бир адам сапарга чыгып аткан болсо, ал адамга оозун ачуу уруксат. Милдет эмес, уруксат. Эгерде бир адам орозо сапарда мен ушул берекелүү айды мен орозосуз өткөргүм келбейт деп орозосун кармаса, өзү кыйналбаганга көзү жетип, анда аябай жакшы болот. Кайра ошол берекелүү айда орозо кармагандыгы. Анан эгер бир адам оорулуу болуп кала турган болсо, Кудай Таалам ушундан сактасын, бардык инсандарга Кудайым ден соолук берсин. Ушу Рамазан айында, орозо айында адам ооруп кала турган болсо, шарият же болбосо Аллах Таала аларга дагы уруксат берет. Качан айыгып жакшы болгондон кийин күнүнө күн кармап берет. Андан кийин дагы эми үзүрлүү деп коебуз, кээде аялдарыбыз үзүрлүү болуп калган мезгилдеринде дагы орозо кармашы милдеттүү эмес. Анан балагатка жете элек инсандар булардын орозо кармошу мустахаб, жакшы көрүлгөн, бирок милдеттүү эмес. Мисалы үчүн жаш балдарды биз 6 жаш, 7 жаштан орозо кармаганга көндүрүп баштайбыз. Себеби ошол ибадат менен тарбияланып өскөнү жакшы болот. Анан жашы улгайган инсандар болуп калат, баягы көзү тирүү, басат, сүйлөйт, бирок орозо кармаганга абалы келбегендер, буларды
фидия төлөп, башкача айтканда ошо ар бир күнүнө бир кембагалдын тамагын ашын курсагын тойгозгонго 2 маал тамак берилип фидия төлөнөт. Андан башка адамдардын баарына орозо кармоо милдеттүү болот. Дагы бир маселе бар. Мисалы үчүн кээ бир эмизип аткан же болбосо боюнда бар аял кишилер бар. Аларга кандай болуп калат? Алар да сөзсүз орозо кармаш керекпи же кармай койсо аларга да уруксатпы? Билесиздер, бул шарият илиминде ушундай маселелер бар да, медиктерге байланыштуу, врачтарга байланыштуу маселелерди имам Абу Ханифа же андан кийинки Ханафи мазхабтагы аалымдар сөзсүз түрдө хадистерден сурашкан. Себеби Абу Ханифанын же болбосо ханафилердин адистиги бул фикх да, өкүм чыгаруу, адамдардын маселесин чечип берүү. Бирок ошол жерде медициналык маселелерге келгенде ушул өзүнүн заманындагы медиктерден сурашкан. Азыр дагы биз ошону сурайбыз. Эми шариаттын өкүмүндө айтып коет, эгер бир адам боюнда бар болуп турган болсо, же болбосо бала эмизип аткан болсо, ал адамдарга медиктерден сурайбыз. Бул аял эгерде орозо кармаса зыян болбойбу? Болобу. Эми кээ бир адамдар баягы дайыма немеде турат да, текшерилип турат, аны ай сайын, күн сайын барып текшерилип турат, ошолор айтат, бул аял орозо кармаганга мүмкүн эмес, зыяны тиет. Ошондой боло турган болсо, ал аял дагы орозодон бошотулат дагы, кийин Рамазандан кийин, мүмкүн төрөгөндөн кийин өзүнүн убактысы келгенде бир убакыт таап, анын орозонун казасын кармап берет. Анан бала эмизгендердин маселесине келсек, бала эмизгендердин маселесинде ал жерде дагы эне медиктери кошулат. Ошол баланын курсагы ачып калбайбы? Орозо кармаса сүт чыкпай калып, бала курсагы ачып ыйлай турган боло турган болсо, же болбосо бала кошумча тамак жебей турган болсо, анда ал аял дагы орозо кармагандан бошотулат. Эгерде баласы бир аз чоңоюп калды, мисалы 2 жашка, 1 жаш, 1,5 жашка чыгып калды, кошумча тамак жеп баштаган, тамак берип анан эмизип ошондой кылса, аял кыйналбай турган боло турган болсо, анда ага берекелүү айда убактысын кетирбестен, мындай берекелүү айды орозосу өткөрбөстөн орозо кармаганы жакшы. Баласы жашыраак боло турган болсо, ага медиктер ушундай бир көрсөтмө берсе, шарият уруксат берет, Рамазандан кийин бир убакыт таап казасын кармап. Ушул кээ бир адамдар укол алса болобу, анализ тапшырса болобу ушул күндөрү? Эми ушул Дары ичсе, эми дары бизде мындай маселе бар да, ооздон кирген жана мурундан кирип, даамы тамакта билине турган болсо ооз ачылат. Артка ауриеттен да кирген болсо, бир нерсе свеча, суу орозону бузат. Андан башка тешик жерлерден кирген нерсе орозону бузбайт. Демек, эгерде дары иче турган болсо, ал ооздан кирип атат, ал ачык айкын талашсыз эле дары болобу, башка нерсе болобу орозону бузат. Ал эми укол маселесине келсек, эми бул укол маселеси жаңы пайда болгон нерсе. Мурда мисалы биздин китептерибиз Хижраттын 4-5 кылымдан эми күчүнө кирип жазылган китептерде ал мезгилде укол жок болгон. Анан жаңы пайда болгон маселелерге азыркы аалымдар кантип жооп бериши керек? Эми Ханафи мазхабта аалымдардын өзлөрүнүн тепкичтери болот. Эң чоң бул муштахид мутлак дейт, бул Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммадка окшогондор, булар Курандан түздөн түз өкүм алганга акысы бар аалымдар. Булардын заманы ошол Хижраттын 4-жылына чейин уланган. 4-кылымдан кийин бардыгы мазхаб кармап баштаган. Мазхаб кармап баштагандан кийинки аалымдар эми мазхабтын ичиндеги муштахидтер болуп, алар ошол жаңы маселелерге, өзүнүн замандагы маселелерге жооп берген. Аны каяктан жооп берген? Мурдагы 4-кылымга чейинки аалымдар Куран, сүннөттөн, ижмаатан, кыястан далил алса, 4-кылымдан кийинки аалымдар ошол Абу Ханифа түзүп койгон эрежеден башка эрежелерди чыгарып маселелерге жооп берген. Буну шарият илиминде тахриж деп атат. Ошол эрежелер бар, ошол эрежеге окшош дагы бир эрежени чыгарышат да. Булар муштахидтер, мазхабтын ичиндеги муштахидтер. Эми илимий маселелерди айтып өтүп кетебиз. Бизде бир эле карапайым адамдар эмес, мисалы үчүн мүмкүн буну Орто Азия угушу мүмкүн, аалымдар угушу мүмкүн, талип илимдер угушу мүмкүн, илим талап кылып аткан баарына пайдалуу болуш керек. Эми ошол укол кийинчерээк пайда болгон маселе, ошол Ханафи мазхабтагы аалымдар эми шуну чечиши керек. Ошо эрежелерге карап. Анан ошол мен билгенден
укол боюнча эң биринчилерден болуп сүйлөгөн аалым бул Мухаммад Бахит Аль-Мути'i деген Египеттин мурдагы муфтий болгон. Өзү мурда Шафи мазхабында болгон, кийин Ханафи мазхабка өткөн. Анан Ханафи мазхабты өтө көп эмгектери жазган. Анын сөздөрү акыркы 100 жылдыкта этибарга алынат. Ошол киши фатва берген. Андан кийин келген аалымдардын бардыгы ошо Мухаммад Бахит Мути'дин сөзүн неме болуп, себеби бир адам фатва чыгарды болду, ошону ээрчүүбүз аалымдыгында кепилдик болгондон кийин ошону ээрчүүбүз жакшы болот. Ошол киши уколдун бардык түрүнөн ооз ачылбайт деген. Кандай укол болбосун, Ооз ачылбайт. ооз ачылбайт деп фатва берген. Андан кийинки келген аалымдардын бардыгы Шейх Мухаммад Бахит Мути'дин фатвасы менен фатва берип келишет. Азыркы замандагы эң чоң аалым Ханафи Салах Абул Хаж деген устазыбыз дагы мына ошол менен фатва берет. Андан башка дагы аалымдар фатва берген. Мен билгенден ошо Шафи мазхабында эң кеңири сүйлөгөн бул Шейит Рамазан Бути. Аллах таалам өзү мээрибин алсын. Ошол киши дагы ошол уколду бузбайт деп фатва берген. Эми аз адамдардын арасында мындай ар кандай немелер бар да, сен бир нерсени айтсаң да ошолордун баягы акылы жетпеген же болбосо эрежени билбегендер дароо каршы чыга берет. Кой, уколдун бардыгынан эле бузулат, аны азык болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошого биз да тактап айтып коелу. Уколдун бардык түрү, ал жамбашка болсун, териге болсун, кан тамырга болсун, ал жана азык боло турган Капельница мисалы үчүн бардыгынан ооз ачылбайт. ачылбайт. Ошого аалымдарыбыз фатва берген. Эмне себептен ачылбайт десе, бизде ооз ачылыш үчүн атайын бир шариаттын көз карашында этибарга алган тешикчелер бар. Ошол тешикчелерден ички бир жерлерге жетсе гана ооз ачылат деген эреже бар да. Ал ооз менен мурун тамакка жеткен болсо ооз ачылат, болду. Артка авреттен жуун ичеге жете турган болсо ооз ачылат. Эгер адамдын ичинде же курсагында ушундай бир жерде бир операция болду же бир жаракат болду же согушта бир нерсе болду, суу куйса ашказанга жете турган болсо ооз ачылат. Андан башка тешикчелерден кирген дары болсун, суу болсун, май болсун оозду ачпайт. Себеби бирөө айтышы мүмкүн, ооба бул азык болуп атпайбы? Азык болуп атат, ооба, бирок этибарга алган тешикчеден кирбегендиги үчүн ал азык бизге таасир бербейт. Ошого мисалы денеде дагы майда тешикчелер бар. Биз качан жуунганыбызда суулар ошо тешикчелерге кирет. Ошого жуунгандан кийин адам башкача болуп калат го, сонун болуп. Мисалы крем сыйпайсыз, ошол деле денеге сиңип атат, азык болуп атат. Бирок ошонун орозо бузулбайт. Себеби этибарга алган тешикче эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо болуп туруп деле жуунгандыгы жөнүндө бизде хадистер бар. Аалымдар ошонун бардыгын эсептеп чыгып, атайын эрежелерди койгон. Ошо эрежелердин негизинде Мухаммад Бахит Мути'i дагы ошо орозо ачылбайт деп фатва берген. Биз да ошентип келебиз. Эми бул кимдерге? Ошону тактап айтышыбыз керек да. Бирөө отуруп алып туруп эле, кой мен курсагым ачып кыйналып калбайын деп уколдон алып азык менен не болсо, ал макрух тахрими, харамга жакыныраак болот. Орозосу бузулбаса дагы туура эмес кылды. Эми биз бул сөздү кимге айтып атабыз? Бир адам муктаж болуп атат, больницада жатат, ооруп атат, укол алышы керек. Орозону дагы кетиргиси келбей атат. Себеби берекелүү айда мен өзүмдүн оозумду ачык кылып жүргөндү каалабайм мен. Себеби орозондогу Рамазандагы орозону башка күнү тутсаң ордуна гана тутуп бересиң да, ал күнкү береке кетти деген сөз. Анан бир адам ооруп атат, мен кармайм деп атат, укол эле мени тосуп атат десе, шарият уруксат берет, аны ооз ачпайт дейбиз. Колуң да ал, орозоң да карма, кыскасы. Анан менде жашоодогу бизге дайыма мындай ар бир адам кездеше турган бир маанилүү маселе бар. Бул мисалы үчүн бир адам оозун бекитти, анан жатты, эртең менен жумушка барат. Анан ар бир адам өзүн мындай бир ээн эркин сезгиси келет, мындай комфортный сезгиси келет да, ошондуктан тиш жуйт, тиш пастасын колдонот. Ошол убакта ошол тиш пастасын ооз бекиткенден кийин мындай колдонуу канчалык уруксат, кандай коркунучтары бар, негизи пайдаланса болобу же мисвак эле колдонгон жакшыбы, мисалы үчүн? Бизде шариатта коюлган эрежелер бар да. Ооздон, мурундан кирген нерсенин эмне болсун, даамы, тамакта билинсе, ал оозду ачат. Тилде билинсе эчтеке эмес, Тилде билинсе ооз ачылбайт. Ошон үчүн биздин китептерибизде айтылат, эгер бир аялдын күйөөсүнүн адеп ахлагы начар болсо дейт да. Ушинтип жазылат. Тиги тамактын тузу аз же көп болуп, же жакшы бышпай калышы коркунучу болуп, тузду көрүш керек боло турган болсо,
тузун көрбөй койсо күйөөсү үйдө жаңжалла турган болсо ошол аял уруксат берилет дейт. Ал дагы тили менен көрүп кайра чыгарып салат. Ал эми тамакта билине турган болсо анда ооз ачылып калат. Ал эми зубный пастага келе турган болсок, бул зубный пастаны кээ бирки адамдар айтышы мүмкүн да, бул мисвакка эле окшош го депчи. Бул жерде да илимий бир маселеге токтоп берем. Биздин убактыбыз бар болуш керек. Кенен убактыбыз, бисмилла. Азыркы мезгилдеги аалымдар, эми бул зубный пастада жаңы пайда болгон маселе да. Азыркы аалымдар ооз жапкандан кийин зубный паста менен тиш жуу макрух тахрими, арамга жакыныраак дейт. Кокустан тамакта даамы билинип кала турган болсо ооз ачылат. Эгер азыр мына сөздү уккандан кийин билди, бирок барып кылса уже штраф болот. Ошого биз айтабыз да, Рамазандын максаты эле тамак жеш эмес да, айттык го, жана денени да эс алдырышыбыз керек, рухту да эс алдырышыбыз керек. Ошол ооз жапканга жакын кала бир 15 мүнөт калганда токтотуш керек. Тамак жегенде. Анан барып тишин жууп, даратын алып, намазга дайындаш керек да. Акыркы минутага чейин тамак жеп анан барып, анан ооз жабылгандан кийин тиш жууп, орозонун бузулуп калуу коркунучуна түшүп калбастан. Ошого мен айтып сам элдер күлөт да, сабактардачы. Ушундай тамак жейт биздин кыргыздар. Акыркы оозун ачса акыркы тамагы көрүнөт да. Ошончолук даражада жок. Аз жеш керек. Себеби Рамазандын өзүнүн руху, өзүнүн бир максаты бар да, ошону ишке ашыш керек. Ал деген нерсе эс алыш керек, ашказан эс алыш керек, азыраак тамак жеш керек. Болбосо биздикилер жанагы бардык жашырганын, чучугун, этин, сүрсүгөн этин бардыгын Рамазанда чыгарып анан ошол күнү жейт да. Ошону тамакты азыраак кылыш керек дагы. Илимий жагына келелик. Бизде илимий жактан айта турган болсок, мисвак, жанагы арак деген жыгачтан болунган мисвакты Рамазанда эртеден кечке чейин кылсаңыз, оозуңуз ачылбайт. Эгерде анын даамы тамакта да билинсе дагы дейт. Сен тазалап атсаң мындай сезесиң го. Эми ушун менен зубный пастанын эмне айырмасы бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисвак менен оозун тазалаган экен. Мисвакты колдонгон адамдардын бардыгы билет. Эгер жаңысы болсо тамагыңды ачыштырат. Анда эмнеге зубный пастага уруксат бербейсиңер? Эми илимий маселеге илимий жооп берип коелу, мүмкүн бир пайдасы тиет. Биздин фикх илиминде, өкүм алына турган илимде эки эреже бар. Бирөөсү кыяс, экинчи истихсан деген. Кыяс деген нерсе бул эреже, истихсан деген дагы эреже. Кыяс деген нерсе жашоодогу көпчүлүк эрежелерди өзүнө камтыган эрежени кыяс деп айтат фикх илиминде. Ошол кыяс менен бекемделген өкүмдөрдү жалпы өкүмдөр деп айтабыз дагы. Ошого каршы келип калган кээ бир өкүмдөр болот, исключение деп коебуз аны. Аны истихсан дейт. Жалпы эрежеге туура келбей калганда аны бөлүп чыгып, өзүнчө эреже карманат. Эми бул фикх илиминде ушундай илим. Ошого жана кыяс деген жалпы эрежеде кандай нерсе тамагыңда даамы билинсе ооз бузулат. Буга Курандан аяттар, хадистен аяттар, хадистеги далилдер бизге ошол далил болот. Бирок мисвакка келгенде исключение кылынат. Өзүнчө эреже түзүлөт. Ооба, тамакта билинип атат, бирок тамакта билинсе дагы мисвакка уруксат дейт. Эмне десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда мисвак кылыптыр. Демек бизге шариатты үйрөткөн пайгамбар кылдыбы? Демек башка нерселерде тамакта даамы билинсе орозо бузулат, мисвакта гана бузулбайт. Буну исключение дейт дагы шариат тилибизде, истихсан деп айтылат. Эми бир адам айтса, дагы айтышты, мен ошол сабагымда ушинтип айткандан кийин биз эмес башка мамлекеттен бирөөлөр мага жооп берди да. Эмне деди, кээ бирки адамдар ушундай деп айтат экен, зубный паста менен тиш жууса болбойт деген, бул мисвактын өзү, бунун максаты деле тиш тазалаган менен экөө бирдей эле, зубный пастага дагы эч кандай зыяны жок деп айтып, менин айткан сөзүмө, эми жанагы арамга жакыныраак болот, ооз ачылып калат деген сөзүмө жооп берди да. Анан ошол адамдын фикх илиминде бир аз чабал экендигин элге жарыя кылды да. Эми аны мен кайра жооп берген жокмун, бирок сабактарымда айтып койдум. Бизде да ушундай фикх илиминде ушундай эреже бар да. Жана исключение менен болгон өкүмдөр бул өз араң турат да. Жалпы эрежеден бөлүнүп чыгып, өзүнчө эреже болду да. Бул эрежеге башка нерсени салыштырбайт деген биздин фикх илиминде эреже бар дагы. Өзү мисалы үчүн бирөө үй салдың да. Үй салганыңыздан кийин келинчегиңизге кухнясы жакпай калды да. Кухня кичинекей экен дейт.
Анан сиз айтат могул жактан тешик аш дагы мага дагы сыртка кухня улап бер, мен могу кичинекей кухняга макул эмесмин десе, анан сиз макул дейсиз дагы дуалды тешесиз дагы тияка мындай кылып жаап үйдүн жамбашына кухня жасап бересиз да. Кухня жасап бергенден кийин бир аздан кийин айтат да, мен экинчи этажын дагы каалайм десе, айтасыз муну араң өзү жанагындай легкий конструкция дейби, ошо менен араң мынтип тостук, мунун үстүнө экинчи этаж көтөрүлбөйт десең, исключение ушундай да. Ол мисвак өзү эрежеден бөлүнүп чыккан нерсе. Ал өзү араң турат. Болгон мисвакка гана уруксат бердик. Ага зубный пастаны салыштырганга шариятта уруксат жок. Ошого зубный пастаны биз айтабыз, буга шарият. Эгерде жаңы пайда болгон нерсени жанагы кыяс деп белгиленген эрежеге салыштырсаңыз болот. Себеби ал жалпы эреже да, өкүмдөр, жаңы өкүмдөр ошондон алынат. Исключениядан алынбайт. Фиг илимин терең окуган адамдар буну билет. Ошого анан зубный пастаны мисвакка салыштыруу шариятыбызда туура эмес. Ошого сактанышыбыз керек. Оозду эртерээк жаап, же болбосо эртерээк токтотуп тамакты, тишти жуушубуз керек, орозобузду бузуп албашыбыз керек. Орозо кармадың, жакшы ниетте чыктың, ар бир адамда болсо керек мындай нерселер. Бирок кээде унутуп калып, же болбосо жаңы орозого көнүп келаткан адамдар бар. Анан оюнда бар, оюнда жок, суу ичип алышы мүмкүн. Же болбосо мындай бир кадимкидей эле бир жакшы эле тамактанып алышы мүмкүн да, бирок унутту. Бирок унуткандан кийин тамак жеп, Кудайга шүгүр салфеткасын колдонгондон кийин эстеди, апай мен орозо эмес белем деген адамдар мындан ары эмне кылат? Ал орозосун уланта береби же орозосун бузуп анан карыз болуп калабы, кандай болот? Буга дагы илимий жооп беребиз эмичи. Сиз жалаң илимий суроо берет экенсиз, анан илимий жооп беришке туура келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким унутуп калып, ичип, жеп алган болсо, Аллах Таала аны тамактандырыптыр, жана суусундугун кандырыптыр, дароо токтоп. Өзү тойгузду деп. Андан ары орозосун улантып кетсин деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Фиг илиминдеги аалымдар, башкача айтканда имам Абу Ханифа бул эрежелерге карады дагы. Жалпы эрежеде эмне? Кайсыл нерсе тамакта даамы билинсе, тамак билмек түгүл, ал курсагын тойгозду, туузун ичти. Жалпы эреже боюнча тамакта эле даам билине турган болсо орозо бузулуш керек болчу. Бирок пайгамбарыбыз унутуп калып тамак жеген болсо орозо бузулбайт деди. Бул жанагы жалпы эрежеде дагы бир исключение. Экөө болду. Биринчиси эмне болду? Мисвак орозону ачпайт. Экинчиси унутуп калып жесең да орозо ачпайт. Бул дагы өзүнчө исключение. Буга башка дагы бир хадис бар. Унутуп калып аялына жакындык кылып койсо дагы ооз ачылбайт. Экөө болду. Ошентип 1 2 3 эле исключение. Эми биринчи күндө, экинчи күндөр мүмкүн унутуп калышы мүмкүн да. Ошого эки эрежелер ошондон бөлүнүп чыкты. Анан аалымдарыбыз атайын эреже түздү. Тамакты жебешибиз керек. Кокустан унутуп калып бирөө тамак жеп алган болсо, Аллах Таала аны курсагын тойгозуптур, суусундугун кандырыптыр. Ошо билгенде дароо токтошу керек. Аалымдарыбыз айтат, жада калса оозунда чайнап атканда эстеп калса орозо экен деген. Оозундагы чайнаган тамагын чыгарышы керек. Эгер жутуп ийсе, анда штраф болот. Анда билдиң да, билгенден кийин жутуп ийсе. Ошого билгенде дароо токтосуп кайра орозосун улантып кетет. Ошол орозосу сообу да азайбайт. Ошол толук бойдон анын казасын да кармабайт, орозосу толук бойдон болот. Устаз кээ бирлер сухурларга уктап калса, тура албай калса эмне кылышат? Мында сухур канчалык маанилүү негизи? Озу сөз жаап анан да эртең менен тамактанып жапкан жакшыбы же? Сухур деген эми ошол ооз жабуу, эртең мененки тамак бул жеңилирээк болушу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айтат, силер саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар дейт. Башка бир хадисинде айтат, саарлык кылгыла, биздин орозо менен мурдагылардын орозолордун, ахли китаптын, христиандар менен еврейлердин орозосунун айырмачылыгы саарлык кылууда дейт. Жанагы хадистен аалымдарыбыз айтып, саарлык кылуу мустахаб дейт. Шуну кылган жакшы. Себеби анда береке бар. Эртең менен бир аз тамакты оозду, мисалы суу ичип, бирөө тамак жегиси келбесе да, суу ичип, курма жеп, жаап койсо, ошол негизи дагы бир нерсени айта кетишибиз керек да. Орозодо ошол шарият көргөзгөн, пайгамбарыбыз үйрөткөн тартипте кылсак, эч кимдин курсагы да ачпайт экен, кыйналбайт дагы экен да. Ошол саарлыктын берекеси ошо бир аз тамак жеп алат, болду. Кечке чейин кыйналбай жүрөт. Азыркы мезгилде дагы күн кыска, азыр эми узарып баштады.
саарлык кылган жакшы болот. Эми бир адам саарлык кылбаса, кылгысы келбеди. Саат 12-лерде тамак ичти дагы, ниет кылып жатып алды. Орозосу дурусбу? Дурус. Болгону сооптон куру калды. Орозосу дурус. Устаз, анан дагы бир суроо беришти өткөндө. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр көп адамдар орозо кармап атат. Бирок кээ бирлер эме деп айтышат экен да. Мен намаз окубай элемин, бирок орозо кармасам болобу деген адамдар көп экен да биздечи. Азыркы мезгилде дин элибизге кеңири тарады. Азыр намаз окубаган адам аз эле калды. Азыр бир такси менен бир жака чыгып алсаң, алыскы сапарга, ошо 4 адамдын өзү 3-өсү намаз окуган болуп чыгып калды да. Бир жерге намаз окуган токтоп калса, өзүң эле мындай ыңгайсыз абалда каласың да. Эми динибизге келдик, мамлекетибиз өзүнчө мамлекет болду, динибизге кайтты, Кудайды таанып баштадык. Эми адамдар өзүнүн ибадаттарына кайтышы керек. Кудайын тааныган инсан Рамазанда болобу, башка мезгилде болобу, намазын калтырбаш керек. Намаз бир исламдын түркүгү. Кыяматта кабырда эң биринчи сурала турганыбыз намаз. Намаздан өтсөң анан орозоң суралат. Намаздан өтпөсөң мүмкүн башка нерсең суралбай калышы мүмкүн. Намазга көңүл бурушубуз керек. Эми сурооңузга келе турган бир адам бар да, эми мүмкүн ыйман али жүрөгүнө уялай элек. Эми түшүнүп атат. Бирок Рамазан орозо айы келип калды. Орозо кармайын деп намаз окуйт. Орозо кармай берсин. Орозону кармаш милдет, себеби эки башка парыз. Бирөө намаз окуу парызы, экинчиси орозо кармоо парызы. Орозо бул Рамазан айында парыз болду. Намаз болсо 5 маалга. Бирөөсүн аткарды, экинчиси мойнунда илинип турат. Ошон үчүн биз айтпайбыз, намаз окубасаң орозо карма дебейбиз. Орозоңду кармай бер, иншалла. Кудай таалам ошо орозодо таравих намаздары бар, жакшы озачарлар бар. Ошол жака барып анан намаздын фазилетин билип, элдин баары шамга чыгып кеткенде сен озачарда жалгыз калып калганыңда мүмкүн баштап кет да. Кудайым буйрса, ошо жакшы ниет тилек кылабыз дагы, ошолор орозосун кармай берсин, бирок намазын да унутпасын. Ошол таравих намаз тууралуу айтып баштадыңыз. Бул кандай намаз, аны сөзсүз окушубуз керекпи, сөзсүз 20 ракет окушубуз керекпи, же кээ бирлер 8 ракет деле жетиштүү болот дегендер чыгып атат да. Таравих намазы негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманы, пайгамбар Рамазанда 1 күн 2 күн чыккандагы адамдар көбөйүп баштаганда таштап салган. Анан айткан, мен силерге ушуну милдеттүү болуп калышынан коркуп атам, себеби адамдар пайгамбарыбыздан көрүп, бул мындай ыктыярдуу намаз деди. Пайгамбарыбыз ошо бир аз окуду да, ошодон окулунбай калып кетти, пайгамбарыбыз үйүндө окуду да. Андан кийин Абу Бакыр радиаллаху анху халифа мезгилинде дагы адамдар жеке окуу Рамазанда өзлөрүнчө ибадат кылды. Кийин Умар ибн Хаттаб халифа болуп, орун басар болуп келген мезгилде адамдарды карады. Ал киши мындай катуу ибадатка бекем киши да. Караса адамдар ар жерде бөлөк болуп намаз окуп атканын көрүп, биздин динибиз жамаат биригип окуганга деп туруп, бардык сахабалар топтогондагы Убай ибн Кааб радиаллаху анхуну имам кылып, 20 рекетти бекитип, ошондон баштап таравих намаз окулуп башталды. Башка дагы хадис бар да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын менин сүннөтүмдү алгыла жана Хулафа Рашидиндин сүннөттөрүн алгыла, ошону азуу тишиңерең менен бекем тиштегиле, башкача айтканда бекем кармагыла деген да. Бул ошол Умар ибн Хаттабтын бизге кылган бир жакшы амалы. Ошол мезгилдеги сахабалар Умар ибн Хаттабты көрүп, сен туура эмес иш кылып атасың деп эч бир сахаба каршы чыккан эмес. Эмесе билесиңер, Умар ибн Хаттаб хутбада бир маселени туура эмес айтканда айткан, сен эме болсом кылычым менен сени оңдойт деп эле эч ким корккон эмес. Сахабалар да ушундай эр жүрөк болгон да. Эгерде Умар ибн Хаттабтын иши туура эмес боло турган, ошол мезгилдеги илимдин эң акыркы чегине жеткен сахабалар бар болчу. Ошолор Умар муну кылганың туура эмес демек. Айтмак, Сахабалардын бардыгы макул болуп, ошол 20 рекет таравих намаз окулуп калды. Аны шариат илимибизде ижма сукути, башкача айтканда мындай сүйлөбөгөн, бирок сахабалар макул болгон амал. Бул далилдин эң күчтүүлөрүнөн бир күчтүү далил, ижма. Умар ибн Хаттабтын мезгилинде 20 рекет окушту, Усман радиаллаху анхунун мезгилинде 20 рекет, Али
азыркы заманга чейин 20 рекет окуп келе жатышат. Буга 4 маскап алымдары дагы ижма болушкан. 20 рекет Ханафи маскабында, Малики маскабында, Шафи маскабында, Хамбали маскабында болгону Маликиде бир аз көбүрөөк 36 рекет бекен. Анын дагы бир өзүнүн немесине токтоп беребиз. Ошондон баштап бүтүндөй аалымдар 20 рекет окуп келет. Анан эле кээ бир ушу бир жамаат чыкты, алар биз 8 рекет гана окуйбуз деген. Алардын далили эмне десең, Айша радыйаллаху анха риваят кылган бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда дагы, Рамазан сыркасында дагы, башка мезгилде дагы түнкү намазды 8 рекеттен көп окуган эмес деген. Ооба, сен ушул хадисти ушундай деп түшүнүп турсуң, бирок андан кийин Умар ибн Хаттаб 20 рекетте бекитти, болду. 20 рекетти эрчишибиз керек. 8 рекет ошонун ичине кирип кетет. 20 рекет окусаңыз, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарасыз. Андан кийинки Умар ибн Хаттаб жана сахабалар ижма болгон маселени да кыласыз. Анан бирөө келип айтпайт, сен 8 рекеттен көп окусаң бидатчы болосуң деп айтса, анда анын ыйманында бир алешемдик башталат да, себеби сахабалардын 20 рекет окугандыгын айыптоо болот да. Азыр ошентип атышат. 20 рекеттен көп окуган бидат деген дагы кээ бирки адамдар бар. Кудай таалам баарыбызга хидаят туура жол берсин. Бул туура эмес маселе да. Ошол 20 рекет окуш керек. Бул суннату муаккада, бекемделген сүннөт. Ар бир адам окушу керек. Жада калса, окубай калсаң казасын окуйсуң келип. Толтайсың. Мисалы үчүн 8 рекеттен кийин имам салам бериши үйгө келесиң да 20 рекет толтоп коесуң. 20 рекетти толтоп коесуң. Эми кечээ таравиң калып кетсе, бүгүн 20 рекет окуйсуң, ошол күнү 20 рекетке толтайсың. Таравих Ол жапканга чейин, Ол жапканга чейин. Себеби бул улуу намаз. Муну сахабалар калтырбай окуган. Өзүнчө бир баягы исламдын бир руху да, жамаат менен. Эсалуу намаз. Ошон үчүн таравих деген тарвиха, эсала турган. Эсалуу. Ошону 4 рекет, 2 рекет, 2 рекет, 4 рекет окугандан кийин бир эсалат. 2 рекет, 4 рекет да бир эсалат. Ошондон улам тарвиха, анан таравих деп эсала тургандар убакыттар деп ошондон айтылып калган. Эмнеси анан ошол тарвиха, ошо эсалууда эмне кылат деген. Анан бизде субхана зил мулк вал малакут деген дуаны кылышат. Башка жакта башкача кылышат. Ошонун келип чыгуу тарыхы кандай десе, ошо эсалууда кээ биркилер зикир чалып отурушкан экен. Меккеликтер болсо таваф кылган экен. Барып 2 рекет, 4 рекет окуду, эс алганда барып таваф кылып келишкен. Эми адам аз болгон алда. Биз 2004 5 минут айланып бүткөн. 2004-жылы биз Меккеге окууга барганыбыз өзү адам аз болчу. Мисалы үчүн жөнөкөй күндөрү 30-40 адам эле айланат эле да. Эми алла мезгилде такыр аз болгон да. Ошо таравихти окуп эле барып бир таваф кылып келишкен. Анан мединалыктар, меккеликтер көрүп булар ошол таравиха эсала турган мезгилде таваф кылышат экен. Биз эмне кылабыз деп алар ошол мезгилде да намаз окуп башташкан. Өзүнчө бул таравих эмес, өзүнчө нафил окуган. Ошондон анан Малики мазхабта 36 рекетке чыгып кеткендиги да ошо 20 рекет ижма, ал ошол таравиха ортодогу эс алуу мезгилинде. Ал эми биздин Мавара Нахр дейбиз, Орто Азияда ошол зикирчилер субхана зил мулк деп аталып калган. Башка деле амал кылса болот. Мисалы үчүн устазыбыз Абдушукур Дамланын сабагында сабак өтүлөт. Чуагы ажыдагы өзүнүн ошол таравихаларда бирден хадис окуп, ошо ар кандай бир амалдарды кылса болот. Эс ала турган убакыт. Кантип адамдар эс алууну кааласа, ошондой кылып эс алса болот. Анан мисалы үчүн Инстаграмда же болбосо ушундай WhatsApp'тарда адамдар бөлүшөт да. Мисалы үчүн таравих намазынын биринчи күнүн окусаң, Алла таалам баардык күнөөлөрүн кечирет экен. Экинчи күнү окусаң, ата-энеңнин күнөөсүн кечирет экен. Баланча күнү окусаң, Муса пайгамбар тапкан соопту табат экенсиң, Иса пайгамбардыгын табат экенсиң. Ушул күнү окусаң, Арафатта дуа кылганын сообун алат экенсиң деген сымал ушундай 30 күнгө бөлүнгөн. 30 күнгө бөлүнгөн, ар бирин көрсөң тим эле жаның кой, эй бул күн учпасын деп мындай умтуласың да. Ошол чынбы негизи каяктан алынган ушундай маалыматтар. Эки нерсеге токтолом. Биринчиси, дайыма бир нерсени айтууда сөзсүз такташ керек. Айтып аткан нерсең шариаттын шарттарына ылайыкпы? Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат десең, чында пайгамбар айтканбы?
Себеби бизде бир коркунучтуу маселе бар да, эгер пайгамбарыбыз айтпаган нерсени пайгамбар айтты деп айтсаң, ана пайгамбардын атынан жалган айткан болосуң. Ошого маалымат таркатканда адамдар абайлашы керек. Экинчи маселе, жакшы эле нерсенин бардыгына амал кыла бербейбиз. Жакшы сөздөр бар да, ошол сөздөр сөзсүз түрдө исламдын бир булагына байланышы керек. Болбосо Далили болуш керек, бир нерсеге байланышы керек. Болбосо адамдар ар ким эле өзүнүн оюнан эле бир жакшы амалдарды айтып, муну кылсаң мынча сооп аласың десе, анда динибиз бузулат. Адамдардын пикири болуп кетет. Жана хадиске келе турган болсок, бул хадисте ошол кээ бир адамдар ушуну таркаткан, бунун такыр негизи жок хадис. Жада калса хадис китептеринде дагы жок бул. Мындай эле оозон оозго айтылып, кээ бир китептерде гана, жана кийиз китептерде айтылып калган. Анан кээ бир адамдар айтат да, мааниси аябай сонун экен. Мындай болсо мындай болот. О, мааниси сонун болушу мүмкүн, бирок ошол маани, сонун маанилер сөзсүз түрдө шариаттын бир булагына байланышы керек. Байланбаса анда бизден сактанышыбыз керек. Болбосо ар ким ар нерсени айта берсе, анда шариятыбыз бузулат, эрежеси бузулат. Бизге ошол пайгамбарыбыз үйрөткөн, андан кийин аны Абу Ханифа эрежеге салган, муну ошол амалдарды аткарабыз. Аллах Таала айткан эми башында. Анан ар ким өзү эле бир пикирлерди айта берсе, анда динге жаңылыктарды киргизет. Bundan биз сактанышыбыз керек. Ошондо сүннөткө ылайык болуш үчүн мисалы үчүн дагы кандай амалдарды ошол Рамазандын ичинде аткарсак жакшыраак болот? Эми биздин китептерибизде аны ачык эле жазылган. Рамазан айы бул Курандын айы дейбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң көп Куран окуган ай. Биз да Куран окушубуз керек. Куран, эртеден кечке Куран. Анан зикир чаласызбы, садака бересизби, жакшы амалдар кыласызбы, анан ооз ачар бизде. Ким ошол ооз ачкандардын оозун ачырып, ороз адамдардын оозун ачырып тамак бере турган болсо, ошонун сообунан эч кемебестен сооп алат деген. Анан түнкү намаздар, тахажжуд намаздары, таравих. Мына ушул бизде шариятыбызда бекитилген ибадаттар. Ушуну аткарсаңыз өзүңүз чарчайсыз өзүчө. Таравих окуңуз, бир 3 жолу, 4 жолу катым кылыңыз, Куранды баштан аяк окуп чыгыңыз, колуңуздан келишинче садака бериңиз. Анан түндө таравихтен келгенден кийин тахажжуд окуңуз. Болду, бисмилла. Ошо менен Рамазанды эң жакшы өткөргөн болосуз. Азыр кээде дагы мындай нерселер бар, аялдарга көбүнчөсү мындай марафондорду өткөрүшөт. Рамазан айында аялдар ушуга көп аракет кылышат экен да, мындай эркектер көп неме кылбайт. Дароо эле онлайнда сабак кылышып, сабактарды уюштуруп, 1000ден 100дөн кыздар бир группага кирип, мунун да бир пайдасы бар. Себеби аялдар көбүнчө күйөөсүнүн кызматында үйдү, бала чаканы карап отуруп, көп илим ала албай калышат дагы. Орозодо Рамазан айында бир мүмкүнчүлүк. Кудайын жакшыраак таанып алат, Куран окуй албагандарга үйрөтөт, бирөө окуйт, аркасынан ээрчийт. Ушу жакшы жактары бар, ушундай кылып Рамазанды бир пайдалуу өткөрсө жакшы болот иншалла. Садака жөнүндө айттыңыз, Стас. Ошол фитр садака негизи качан берилиш керек? Фитр садака деген нерсе ошо Рамазандагы биздин орозолорубуздан кээ бир кемчиликтерди жабыш үчүн берилген фитр. Ар бир тирүү жаңга берилет. Бай болобу, кембагал болобу. Ошол фитр садаканы өлчөмү аны муфтият бекитип берет бизге. Буудайдын өлчөмү менен канча болот, арпанын өлчөмү менен, мейиздин өлчөмү, курманын өлчөмү менен. Анан колунда бар адамдар кымбатыраактан бергени жакшы болот. Жанагы буудайдан берип аткан пенсионерлердин фитр садакасы. Анан тиги колунда бар инсандар келип анан муфтият бекитип бербеди, ушуну менен берем деп. Ошо биздин мындай миниатный алып туруп, ошол максимальный немесин алып туруп берген болот, жакшы болот. Анан берүү убактысында айтка чейин берүү жакшы. Айттан кийин дагы берсе, милдет ал мойнундачы, анын акыры жок. Качан болбосун бере берет. Биздин Ханафи мазхабта ошондой деп бекитилген. Кээ бирлер айтат, хадисте ошол айттан кийинки бергениң жөн эле садака болуп калат деген, ал мында коркутуу иретинде айтылган. Негизи Ханафи мазхабта мойнуңан түшпөйт. Бирок ошол Рамазандын ичинде айтка чейин берүү жакшы. Эмнеге? Себеби буну берүүнүн максаты баягы колунда жок инсандарга, жакыр инсандарга берилет да. Адамдар айт күнү эс алып атканда ошолор томсоруп калбасын деген мааниде. Ошолорго бир тамак берилсе, анан ошолор айтта сиз кубанып тамак жеп аткан мезгилде алардын дагы үйүндө
тамак болсун, айттан эртерээк бер. Рамазан киргенде берип койсоң болду, бисмилла. Болсо берсең деле боло берет. Эң сонун ошол. Эң сон берип койсоң болду. Анан сөзсүз түрдө буудайдан бериш керекпи? Арпадан, мейизден бериш керекпи? Же акча менен берсе да болобу? Абу Ханифанын бир Аллах таалам ыраазы болсун, ал кишиден мындай уникалдуулугу ошол салафтардын заманында жашап атып, акча менен берсе болот деп фатва берген да. Көп адамдар каршы чыккан. Жок, пайгамбарыбыз буудай берген, арпа берген деп каршы чыккандар болгон. Жок. Буудай берсең дагы болот, арпа берсең дагы болот. Себеби эмнеге десе, ошол мезгилдеги адамдардын күнүмдүк тамагы ошол болгон. Арпа, буудай болгон. Эми ошого акчасын берсе болобу десе болот деп атайын сахабалардан жана табииндерден далилдерди алып келет. Ошолор Ибн Умар башкалар акча менен берсе болот экендиги боюнча. Анан ошондон чечип акчаны берсең дагы болот. Себеби фитр садаканы берүүдө көздөлгөн максат анфa'лил фуқара. Колунда жок жарды адамдарга пайдалуу боло турган нерсени бериш керек. Акча дайыма пайдалуу болот. Кааласа ага кийим сатып алат, кааласа тамак сатып алат, кааласа квартирасын төлөйт, кааласа каалаган нерсени кылат. Мисалы мен Меккеде окуп жүргөндө ал жактагы адамдар только күрүч, буудай берет да. Акчасын бербестен, себеби алардын аалымдар, устаз ошентип койгон да, сен акча берсең өтпөйт, буудай, арпа беришке пайгамбар ушундай кылган. Жок, эми заман өзгөрдү да. Ал максат пайгамбарыбыздын айткан сөзү ошо өзүнүн заманын айтты. Демек, ислам ар бир заманга жараша өзүнүн ордун таап кетет да. Болбосо ислам кыяматка чейин бүтүн суроого жооп берет деген болсок, анда дагы 100 жылдан кийин бирөөгө фитр садакадан буудай берсең эч ким жебеши мүмкүн да. Анда исламдын баалуулугу каякта калды. Демек, замандын абалына ылайык ислам өзүнүн жообун бериш керек. Абу Ханифа 150-жылы өлгөн болсо, ошондо эле түшүнүгүн караңыз, ошол мезгилде акчасын берсең болот деген. Анан ошол Меккедеги абалды айтам да. Байлар барат дагы супермаркетке барып килограммдап күрүчтөр сатып алат. Келет дагы тиги немелерге колунда жок кара жанагы адамдар бар, ошолорго берет да. Алар алат, сүйүнүп рахмат дейт дагы, эртеси алар кайра сатышат. Алат да, алгандан кийин анын мүлкү болду да, кааласа сатат. Эми кайра баккала деп коет, кичинекей супермаркеттер болот да. Ошол жерге барат дагы жанагы алынган буудайды, алынган күрүчтү жарым акчасына кайра супермаркетке сатат. Себеби анын бардыгын жебейт да, анын башка муктаждыгы бар. Баягы таң каласың, ушунча көрө акчасын берсе, сен деле кыйналып жүктөп отурбайсың. Анан акыркы мезгилде мен 2017-2016 жылдары эгер адашпасам, мен Меккеден чыга элек мезгилде фатва чыкты, анан акчасы менен берсеңер болот дегенчи. Адамдар жыргап эле калды. Демек, сөзсүз түрдө буудай, арпа менен эмес, балки акча менен берсе, ошол адамдарга пайдалуураак. Кичинекей балдарга да берилеби? Ооба, берилет. Атасы берет. Мен ушул фитр садаканы ушундай деп уккам да, өтө маанилүү. Ушул айтка чейин берүү өтө маанилүү. Себеби бир окуяны уккам. Азирет Усман радиаллаху ан. Ал киши ушул фитр садаканы өз убагында ушул айтка чейин берүүнү унутуп калыптыр да. Анан айттан кийин дароо эле эстеп берип, бирок ушул анан ошонун кафаратына, кемчилигине бир кулду азаттыктан бошотуптур да. Анан бул окуяны толуктап коеюн. Анан муну пайгамбарыбызга ушундай айтыптыр да, мен ушундай окуя болуп калды, унутуп калдым. Анан пайгамбарыбыз муну жооп бериптир да, эгерде сен бир кул эмес 100 кулуңду дагы азатка чыгара турган болсоң, ушул фитр садаканы айтка чейин берүүнүн соогуна жетпейсиң деген нерсе уккам да. Ошол канчалык чыгын деп. Эми сооп боюнча ошон үчүн биздин Ханафи мазхабта айтка чейин берген мустахаб жакшы деп атат да. Бирок мойнуңан түшпөгөндүгү боюнча кийин деле берсең болот да. Мүмкүн ошол сооп маселесинде ушундай деп айтылган болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы мустахаб айтка чейин бериш керек дейбиз. Эгер айттан кийин берсе өтпөйт деген маселе жок. Ушуга токтолойлу. Анан бул маалыматты мен биринчи жолу угуп атам, чындыгында. Мүмкүн бар чыгар. Эгерде ушундай боло турган болсо, анда Абу Ханифа эреже түзүп аткан мезгилде буну мүмкүн важиптыкка көтөрүш керек болчу да. Ушундай бир күчтүү бир пайгамбарыбыздын сөзү, сахабанын амалы күчтүү боло турган болсо, анда важиптыкка көтөрүш керек болчу да. Немеге чейин, айтка чейин бериш важип, себеби сахабалар мындай деген
Пайгамбарыбыз мындай деген деп. Демек ошол амал эгер бар болсо дагы, демек мустахабтын гана даражасында. Анан бир нерсени айтайын дедим эле. Мүмкүн эстесем айтып берем. Азыр бир ушу сөзүңүзгө байланыштуу бир нерсени айтайын дедим, унуттум. Зекет устаз, ошол көп адамдар зекетти ошол Рамазанда бергиси келет. Бул канчалык сөзсүз ошол Рамазанда бериш керекпи же башка убакытта да бериш керекпи? Анан кимдер зекет берилет? Анан кайсы нерселерден бериш керек? Зекет эмне себептен Рамазан айында зекет бериш керек? Бул милдет эмес. Ал дегенде сен бир мезгилде сенин акчаң 298 миңби азыр? 300 миң дейли, 2024-тө 298 миң ушундай болот. 300 миң дейли грубо айта турган болсок. 300 миң сом. 300 миң сомго жеткен адам 1 жыл айланышы керек. 1 жыл айлангандан кийин ошол убакытта 300 миңи бар, же болсо ашыкча болсо зекет берүү милдеттүү болот. Ашыкчадан береби же ошол кошулуп берилеби? Жана 300 миң уже мойнуңузга зекет парыз болду деген эреже. Чек. Андан кийинкине кошулуп бериле берет да, бардыгын чогулуп. Канча пайызын бериш керек? 2,5%. 2,5%. 2,5% бул минимальныйбы? Андан көбүрөөк берсе болот бекен? Жок, эми мойнунда парыз 2,5%. 55% берип коё, сен бирөө калган 2,5%ын фарздан кутасың, калган соонго кетет. Бирок эми биз баягы адамдарга зекеттен качырбаш үчүн 2,5% деп айтабыз да. Анан эмне себептен Рамазан айында деп айтабыз? Себеби Григорианский календар менен эсептей турган болсок, бул шариаттын айлары менен туура келбей калат. Себеби биздики кээде 30 күн же 31 күн болуп калат Григорианский календарда. Ал эми мусулмандардын хижраттын айлары кээде 29 күн 30 күн болот. Ошондо тиги Григорианский эсептесеңиз көбөйүп кетет, анан так болбой калат. Ошого ошол шариаттын айлары менен эсептеген дурус деп Рамазанга бекиткенбиз да. Себеби башка айларды, мисалы Мухаррам, анан Шаабан, Шаввал деп айтсаң адамдар билбейт да, азыр эсептебей калдык да биз аны мененчи. Рамазан десе бардыгы билет да. Демек, былтыр Рамазанда зекетин берген, азыр Рамазан келдиби, сразу эстейт да, анан кийин талашсыз баягы 1 жыл айланып келди деген чекти билгендиктен ошон Рамазанга беришет. Анан Рамазанда дагы башка ашыкча сооп, зекетиңди бергениң өзү сооп болуп атат, парызыңан кутулуп атасың. Рамазанда бергениңе дагы сооп болот. Себеби берекелүү айда кылынган амалдар берекелүү болот. Эмне себептен берекелүү айлар, берекелүү жерлер? Себеби Аллах Таала ушундай экен, кээ бир күндөрдү берекелүү кылып койгон, кээ бир айларды берекелүү кылган, кээ бир жерлерди береке кылган. Ошол жерге дуалардын кабыл болуусу, дуалардын эселөөсү, ошого Аллах Таала ошондой кылып убакыт коюп койгон. Мисалы, эмне сөзсөң Рамазан айы берекелүү, себеби мында кадыр түн бар. Эмнеге кадыр түн десе, себеби Куран түшкөн. Эмне себептен Каабаны айланабыз да дуабыз кабыл болот, себеби берекелүү жер. Эмне себептен кара ташты өбүп атканда дуа кабыл болот, себеби берекелүү жер. Берекелүү жерлерде кылынган дуалар, кылынган ибадаттардын соо көп болот. Эми зекетин бир адам Рамазанда бере турган болсо, берекелүү айда берип атат, ага кайра жакшы болот. Анан ошо бир өлчөм же бир чек болуп калат да, адамдар дагы муктаж адамдар Рамазанды күтөт. Бир жакшы жөрөлгө болот да. Анан берекелүү орундар дегенде имам Кархи деген биздин Ханафи мазхабы бир чоң алым өткөн. Ошонун өмүр баянын имам Захаби деген чоң алым өзүнүн Сияра Аламун Нубала деген китебинде баяндап атып айтат да. Имам Кархи кабруху ма'руфун дейт. Имам Кархи анын кабыры белгилүү дейт. Ва дуа инда кабрихи мустажаб дейт. Анын кабырынын жанына барып, Аллах Тааладан дуа кылсаң, дуаң кабыл болот дейт. Эмнеге десе, берекелүү орун. Алымдын кабыры берекелүү. Анан кээ бир адамдар барып ошол кабырларга барып дуа кылып калса, кабырга сыйынып атат дейт. Жок, кабырга сыйынган жок. Берекелүү орунда Аллахка дуа кылат. Кандай эле барып Каабаны таaf кылып атып дуа кылып атабыз, берекелүү орунда. Кара ташка барып ошол жерде дуа кылып, берекелүү орун. Мультазам дейбиз, кара таш менен эшиктин ортосундагы ачык жер. Ошол жерге барып асылып дуа кылып атабыз, дуа кабыл болот, берекелүү орун. Демек берекелүү орунда, берекелүү жерлерде, берекелүү айларда кылынган ибадаттар сооптуу болот жана берекелүү болот.
Ошон үчүн зекетти Рамазанда берүү жакшы дейбиз. Бүгүн бир киши ушундай суроо берди. Мен дейт ошол 1 жыл акчасы эметтим жаткандан кийин былтыр дейт ошол акчадан зекетти бергем дейт да. Бирок бул жыл кайра өтүп кетиптир, бирок ошол акчалар дагы эле жатат экен да. Анан кайрадан ошол акчадан зекет беришим керекпи деп сурап атат да. Жакшы түшүндүрбөйүнчү кандай болду? Мисалы үчүн орозодо акчасы Былтыр 1 жыл өттүрүп ошол акчадан зекет берген экен да. Анан уже бул 2-нчи жыл кетти. ошол акчасы Ошол акчалар дагы эле турат да. болду, беребиз. Беребиз. Кара беребиз. Мен деле жооп берип коеюн. Беребиз. Ошо түшүнбөй калдым да кандай. Мен жалпак тил менен мындай түшүнөм да. Анан муну көрүүчүлөрүбүз эми зекет өзүнчө бир китептер бар, том китептер бар. Бул деген өтө кылдаттык менен карай турган маселе. Бирок эгерде бир адамдын ошол сиз айткан өлчөмдөгү акчасы болсо, сырткарысы бул жашоосунан сырткары туурабы? Сөзсүз түрдө. Тамак ашы болсун, Үйү баласынын болуш керек, мектептери машинасы болсун, болуш керек. машинеси айтор, андан сырткары ошол өлчөмдөгү акчасы болсо, мындай эми биздин түшүнүк боюнча бир $3500 жакындап калат экен. Ошол акчанын ичинен 2,5% канча болушу мүмкүн? Өтө эле аз болот эми, өтө эле аз. Жылында мындай айтканда, мисалы үчүн Алла таалам мындай ушунчалык жеңилдик бериптир да. Мисалы үчүн Америкада бир айда тапкан акчаңын 33%-ын сен деген налог катары төлөшүң керек да мындай. Мисалы үчүн бизде дагы канча пайыз бар, бияка башка түрдүү налогдор бар. Айтор биз дагы эми Кудайга шүгүр иретинде ушул кичинекей арзыбаган 2,5% акчаны беришибиз керек экен. Бирок бул өтө маанилүү, себеби зекет адамдын болгон мүлкүн адал кылат, тазалайт. Зака деген тазалоо деген да. Зекет ушул сен акчаңда анча мынча алдамчылык кирип кетет, кээде бирөөгө бир жалган айтып аласың. Эми соодадар кандай болуп кетиши мүмкүн да, ошол нерселердин баарын тазалоо да. Анан зекет дейт бул байлыкты арттырат дейт. Ушундай маалыматтарды уккан байлыкты арттырат. Мисалы үчүн садака баледен сактай турган болсо, зекет бул адамдын болгон мүлкүн дагы да берекелүү кылып, ийшөй арттырат экен да мындай. Ошого иншалла зекет берүүдөн адам байыйт экен да, кембагал болбойт экен. Эми пайгамбарыбыздан өтө сонун хадистер бар. Ким дейт, садака берсе ал эч качан кембагал абалына калып калбайт дейт. Ким садака берсе анын өмүрү узарат, садака кыргызстан баледен сактайт дейт. Өзгөчө ушул Рамазан айында көбүрөөк өзүбүзгө, жашообузга мындай бир адат кылып алсак, садака берүүнү. Жоксо кээ бир менин тааныштарым бар, күнүмдү садака менен баштайм деген. Эми мындай аз эле өлчөм колдонуп баштагам дейт, башында 50 сом менен баштаган деген бар. Эртең менен турду, жанагында азыр интернетте бар. Мындай QR код менен эле акырын отуруп кеткен 50 сом болду. Бисмилля, ошол күнүн жакшы өткөрөт экен. Мен ушинтип жашаган кишилер бар да. Меккеде жүргөндө бир адамды жума сайын көрөт элем да. Себеби бир эшик менен кирип, ошо эшик менен чыктым да. Жумадан чыкканда дайыма адамдарга жанагы Кабанын ичинде кызмат кылгандарга садака берет да. Бардыгы билет. Аксакал келатканда секин келе беришет, секин берип кете берет. 10 реал, 20 реалдык кылып алат дайымачы. Берден берет. Күн ар жума сайын. Эми Рамазан айында да ошондой болуп, же күнүгө ошондой болуп, адам өзүнө бир адат кылып алса, ас-садакату раддал бала дейт. Балени бизге келеткан кырсык, жаман нерселерди тосо турган нерсе. Ар кимибиз ошо кырсыктан сактаналы дейбиз, садака. Бул урматтуу көрүүчүлөр, орозо ушундай бир чоң амал экен. Ушул кээ бир амалдардын собу белгилүү. Бирок орозодо бул орозо Алла Таала мен үчүн дейт, жана собун да мен берем дейт. Башка эсебин билбейт. Биздин эсебин билбейбиз. Ошондуктан Алла Тааланын кадырында, назарында ушул орозо кармоо бул өтө маанилүү ибадат деп түшүнөбүз буюрса. Ошондуктан бүгүн ушундай бир маалыматтарды алып атабыз. Алхамдулилла, Алла ыраазы болсун. Эми кыскача дагы бир аз Куран жөнүндө суроо узаткым келип атат. Себеби Куран мына ошол Лайлатул Кадыр түндө түшүп баштаган. Ошол убакыттан 23 жыл аралыгында Куран, Алла Тааланын, Куран деген бул Алла Тааланын сөзү деген. Бизге адамзатка мындай насаат, насихат иретинде түшүп атат. Анан ушул Куранды арабчасын билбесек дагы ушундай кыргызча маанисин түшүнүп, ошонун маанисине бир тафаккур, ой жүгүртүп, ошол Рамазан айында окусак аябай жакшы, фазилеттүү болсо керек. Ушундай практикадан да бир аз бөлүшүп койсоңуз болобу устаз? Эми чындыгында Рамазан айы Курандын айы дейт да. Аллах Таала ушул Рамазанда эң биринчи Куранды түшүргөн.
дүйнө асманына ушу кадыр түн кечесине түшүрөт да анан 23 жыл бою бөлүнүп абалдарга карап пайгамбарыбызга түшүп анан акырында ошол Куран толуктанып анан пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөн да. Курандын тамгаларына сооп берилет. Ар бир тамгасы. Ошо пайгамбарыбыз айтат, алиф лам дегенде алиф өзүнчө, лам өзүнчө, мим өзүнчө. Демек ар бир тамгасына сооп бериле турган Куранды арабчадан окуганыбызга жетпейт. Оригинал. Ар бир мусулман адам 28 тамганы бир айда окуп үйрөнүп алат да. Ошого Рамазанга чейин адамдар Куран окуганга аракет кылып, курстарга катышып, өзүнүн убактысын бөлүп, кантип Кудай үчүн, дини үчүн, өзү үчүн сөзсүз түрдө бир 2 саат ошол шарият тарабына бөлүш керек да, орозосун үйрөнүш керек. Аялдар тиги турмушка чыкса кандай өкүмдөр бар, айыз маселелерин, нифас маселелерин, парыз намаз парыз болгондо дараттын өкүмдөрүн ар бир өзү үйрөнүш керек да. Ошого мен айтат элем да, ар бир мусулман арабчасын ушу Куран окуй турган даражада үйрөнүп алышы милдет да. Анан эми бир адамдар боло турган болсо, кыргызчадан окуган болсо, кыргызчанын маанисине түшүнүп, тафаккур кылып, ошондогу аяттарга маанилерине көңүл буруп окуса сооп болобу десе, албетте сооп болот, бирок бир коркунуч бар. Себеби биздеги кыргызча Курандарды көбүнчөсү мындай кыскача которуп коет дагы. Ал жерде кээ бирки өкүмү кеткен аяттар баяндабай коюлат. Бизде Куранда өкүмү кеткен аяттар бар да. Окуйбуз, сооп алабыз, амал кылбайбыз. Баягы кыргызчасын окуп алганыбызда, анан баягы кыргызчасын окуган, мындай аят бар экен, анан амал кылганга ашыгып кетүүбүз мүмкүн да. Мүмкүн ал биз түшүнгөндөй амал кылбашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мазхаб деген негиз бар да, ошол Курандагы өкүмдөрдү алып, өзү Куранда 500 эле аят бар экен, өкүм алына турган. Калгандары окуялар, кыяматтын абалдары, бир коомдордун абалдары, пайгамбарлардын тарыхтары, бирок өкүм алынып жашай турган 500 эле аят бар экен. Ошол жерде кээ бирки аяттар бар өкүмү кеткен. Кээ бирки аяттар бар амал кылынбайт. Кээ бирки аяттар бар сыртынан карасаңыз башка маани берет, алымдар башкача маани. Ла ютиқуна деп келет го жанагы. Эгерде бирөөлөр жашы улгайып калса, ладина ютиқуна. Ютиқуна деген араб тилинен кыргызчага которсоңуз мүмкүнчүлүгү болгон дейт. Мүмкүнчүлүгү болгондор, карыялар мүмкүнчүлүгү болгондор фидия берсин дейт да. Эгер түзмө-түз окусаңыз, мүмкүнчүлүгү болгондор кары инсандар фитр садака берсин, фидия берсин десе, түшүнбөй калат да, кандай мүмкүнчүлүгү болсо орозо карма эмне. Ал жерде ла ютиқуна мүмкүнчүлүгү болбогондор деп маани берилет. Баягы кыргызчадан окуп аткан, башка жерде окуп аткан ушундай нерселерди окуп алып, бир аз адашууга, бир кыйынчылыкка түшүп болуп калбас үчүн кыргызчаны окуганда бир кеңирирээк жазса, мына Максат ажынын Аллахым разы болсун, тафсири чыгып бар бир аз токтоп калды окшойт. Мындай кеңирирээк жазып баштаганда түшүндүрүпчү. Анан сөзмө-сөз которулган Курандарда бир аз кыйынчылык болот. Анан акыркы мезгилде Алмамбет устаз которгон Куранда аябай жакшы чыгыптыр. Астына бир аз түшүндүрмөлөр менен бар. Ошону окуган болсо, иншалла сооп алат дейбиз, бирок арабчасын окуганга аракет кылыш. Осман уулу. Алла разы болсун. Разы болсун. Лейлатул Кадыр, ушул Кадыр түндү кандай тосушубуз керек? Ушул эфирибиздин соңуна жакындап, ушул акыркы түндөр, мындай сөзсүз 27-түн болобу же акыркы 10 түндүн ар бир күндө болуп калышы мүмкүн, же так түндөрүндө болобу? Кыскасы Кадыр түндү тоссок кандай тособуз? Себеби кээ бир адамдар бар, ушундай атайын уктабай эле шээрин өткөрүп, мындай отурушуп, кино көрүп, анан анча-мынча Кудайдан суранып, ушундай өткөрүшөт, же мындай ибадат кылып өткөрүшүбүз керекпи? Ошол тууралуу бир аз. Кадыр түн деп өзүнүн аты эле айтып тургандай, Кадыр мындай бир берекелүү түн да. Бул ошо Рамазан айынын берекелүү болуусу Кадыр түнүнүн бардыгы. Кадыр түндө Куран түшкөн. Кадыр түн Абу Ханифа жылдын бардыгында келет деген сөзү бар. Дагы далилдер бар Рамазандын ичинде деген. Андан кийин акыркы 10 күндүктө. Акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө. Андан кийин дагы фатва, ошо алымдардын сөздөрү бар, 26-сына 27-сине караган түнү. Бул эмнеден кабар берет? Ал деген нерсе адамдар дайыма ибадатта ар бир күндү Кадыр түндө кылып өткөрүшү керек.
болбосо 26-сынан 27-сине караган түнү деп эле кылсаңыз мүмкүн башка так күндө өтүп кетип калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн Рамазанда көбүнчөсү Рамазанда келинет кадыр түн. Ошол Рамазанды түнү менен ибадат менен өткөрүш. Себеби кадыр түндө кылынган ибадат 1000 айдан жакшы дейт. Альф шахар 1000 айдан жакшы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кадыр түндүн так күнү качан экендигин айтуу үчүн мечитке чыгыптыр. Мечитке чыгып сахабаларга эми айтайын деп атса, мечитте 2 сахаба урушуп атыптыр. 2 сахабанын урушуп атканын көрүп, мечитте да урушасыңар деп тигилерге ачуусу келип, Аллах Таала эсинен чыгарттыр. Унуттуруп койду. Бул да Аллах Тааланын хикматы дейт. Адамдардын ошол ибадатка Рамазан айында дайым болсо, болбосо эч ким ибадат кылбайды. Ошол айтылган кадыр күнүндө ибадат кылып 1000 айдын соогун алып койсо болмок да. Ошол да Аллах Тааланын бир хикматы. Ошол акыркы оңуйдуктун так күндөрүндө, андан да ошо 26-сынан 27-сине караган түнү көбүрөөк ибадат кылыш керек. Кадыр түнү кандай өткөрүш керек? Эми кадыр түндө адамдардын түшүнүгү ар кандай болуп калды. Кээ биркилер сабактарды уюштуруп, лекцияларды уюштуруп, мечиттерге топтолуп, суроо жооп кылып, кээ биркилер болсо жөн эле ошол вечер кылышып, арак шарап менен тосуп ийгендер да бар экен да, кадыр түн депчи. Жок, кадыр түндө ибадат менен жеке өткөрүлгөн жакшы болот. Себеби ал күнү Кудайдан сурай турган сөзүңдү өзүң менен өзүң Аллахтын астында коюп, каалаган нерсеңди сурап, өзүң менен өзүң ибадат кылганың жакшыраак болот. Мен мечитке бардым. Мечитке келди, бир дамла келип сүйлөдү. Аны уктум келдим. Мен өзүм ибадат кыла албадым. Ал күнү ибадат кылыш керек. Намаз окуш керек, дуа кылыш керек, Куран окуш керек. Ушундай кечелерге барып, же болбосо ушундай мындай түнү менен бир немелер бар экен. Мул телевидениянын тиги барасың, ал жактан бияка чыгасың, бул жерге барып жарым саат сүйлөп кой. Түнү менен молдокелерибиз айланып жүрүп вакытын өткөрүп атат да. Мен ошо молдокелер да жакшы элдерге сабак өтүп атпайбы? Эми ошондой жери бар го, бирок ошол күндүн бир чыныгы мына толук абалдуу тосуш мындай өткөрүү, бир ибадат менен өткөрүш керек да. Макул тиги саат 10га чейин, 9га чейин адамдарга сабак берип келип, түндө өзүнө ибадатка кириши керек да ар бир адамчы. Мен ошону жакшы деп билет элем. Чубак устаздын да бир акыркы сөздөрүн угуп калдым. Ошо кээ биркилер ошентип сабак кылып, башка кылып ал күнү ибадат кылыш керек деп айткан. Негизи исламдын руху талабы ошол. Өзүң ибадат кылышың керек. Сурай турганың ошол күнү түнү сурашың керек. Ошол күнү Куран окушуң керек, ибадат кылышың керек, тахажжуд окушуң керек. Кайсыл дуаларды кылсак жакшы? Эми ошол Айша энебизден дуа бар. Пайгамбарыбыздан сураган сөзү бар да, эгерде мен кадыр түндү тосуп калсам, эмне деп дуа кылам десе, эмне деген? Аллах Таалам сен кечиримдүү затсың, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечиргин деген дуаны көп кылгын деген. Ошону Рамазан ичи дайым айтып турса жакшы болот. Аллах Таалам сен кечиримдүү затсың, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечир. Бизди эле кечире турган болсо, биз Аллах Таалам бейишке киребиз. Иншалла. Несбаке суроолорубуз барбы? Иншалла. Аябай сонун маек болуптур. Аябай пайдалуу маалыматтарды алдык. Айт жөнүндө сурап койбойлу устаздан. Айт жөнүндө. Рамазандын финалы айт да. Ошол айт күнү орозо кармаса болобу, болбойбу бир. Экинчиси ушул айт намазды ушул кандай окулат? Мисалы үчүн эми кыскача. Айт намазы бизде Ханафи мазхабында важип деп айтылат, парз эмес. Важип. Ар бир адам ошол аятка чыгып окушу керек. Кудай Тааладан тилек кылып сураналы, ошол жамаат менен окуш керек, ошол кайра ошол айтты, ошо аянтты окуганды. Сөз биздин Кыргызстандын артыкчылыгы Орто Азияда ушул эле да, биздин мындай бир эгемендүү мамлекет экендигинин бир символу болчу да. Мусулмандар айт намазын ошол аянтты окуйт эле. Ошону Аллахым ошол жерде окууну насип эткен болсун. Меккеге барып, Мединага барып калсаңыз билесиз, пайгамбарыбыздын мечитинен бери ара чыкканда Масжидул Гамама бар. Булут мечити. Булут мечити деген. Ошол жерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтка чыгып окуганда үстүнө булут келип көрөкөй кылган. Кийин жанына Абу Бакырдыкы, Омардын мечиттери түшкөн, Алинин мечиттери түшкөн. Ошол жерге пайгамбарыбыздын мечити жакын болсо дагы, пайгамбар ошол аятка чыгып окуган, аятка ачык асманга чыгып окуган сүннөт болот. Бирок эми мечиттерде окулунса дагы
бул дурус боло берет. Аятка окуган бул бекемделген сүннөт, ушундай өзүнчө сүннөт да. Өткөндө умрага барып калганда мурдагы госкомиссиянын башчысы Тойгон Ажик айтып калды. Ушул жерде көп адамдарга айтты, мына ушул жерде пайгамбарыбыз айт окуган деп бир улуу инсандарга да айттым дейт да. Ушул артыкчылык. Эмесе пайгамбарыбыз тиги мечитинде деле окуса болмок. Бирок ошо артыкчылык ушул аянтка чыгып окуган. Анан ал күнү өзү биздин 2 айтыбыз бар. Курбан айт жана ороз айт. Ошо курбан айт, ошо ороз айтта жана курбан айттан кийин аям ташрик дейт 3 күн. Ошол күндөр орозо кармоо макрух тахрими, кээ бирки алымдар арам дейт. Болбойт. Болбойт. Эмнеге десе, ал күнү эс ала турган, ал күнү тамак жей турган, ал күнү айттай турган, кубана турган күн да. Аллах Таала ошону бизге силер майрамдагыла, айттагыла, тамак жегиле десе, сен өзүңдү ибадатköй көргөзүп ошол күнү орозо кармагандыгың бул шариатка каршы болот. Өзү ибадат болуп атса дагы. Ал эми биздин мына Рамазандын айтын айтайлы дем, курбан айтты өзүнүн мезгилинде сүйлөйбүз. Рамазандагы айтка кетип атканда жакшы кийимдерди кийиш керек, таза кийимдерди, ошол баягы биз сыйлуу жерге барганда кийиле турган кийимди ушу айт күнү кийиш керек. Анан жөө барыш керек. Ошол субханалла, ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүндө да өзүнчө бир неме бар да, бүтүн заманга, бүтүн убакытка бир тарбия иретинде боло турган. Азыр эгерде бардыгы машина менен барса, пробка болот. Сүннөт жөө барбы? Машинаңды үйүңө кой дагы жөө бар. Же жакын бир аз чыгып алысыраак кой дегенде. Баягы адамдарга тоскоолдук бербестен. Анан айтка кетип атканда ошо такбир айтып жолдо кетүү, эгерде адамдарга зыян болбосо, анан орозо айтка кетип атканда эртең менен тамак жеп алыш сүннөт. Же болсо шининдик курма же бир торт ошо окшогон нерсени жеп, анан кийин айт намазга баруу сүннөт болот. Ал эми курбан айтта болсо эч нерсе жебестен барат. Анан айт шаарда боло турган болсо, бар намаз окуп келип анан курбандыгын союшат. Айт фазилети ушул. Ошол. Алла разы болсун. Менин оюмча буюрса бүгүн жакшы маалымат, жакшы буюрса өзүбүз дагы бир аз илим алдык. Алла разы болсун. Үмүттөмүн. Алла разы болсун. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө пайдасы тийсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар, караңарды эң жакшыңар ушул элдерге пайдаңар тийгениңер дегет. Ошондуктан Алла Таалам сиздин даражаңызды да бийик кылсын иншалла. Кудай Таалам илимиңизге береке берсин. Көптөгөн адамдарга жакшы насааттарыңыз менен, өзүңүздүн алган илимиңиз менен бөлүшүп келесиз. Кудай Таалам баарыбыз ошол илимди алуучулардан кылып, ушул илимди амал кылгандардан кылсын буюрса. Биз дагы Денис байке менен биздин көрүүчүлөрүбүздү өтө сагындык чындыгында. Буюрса ушул Рамазан ичи жакшы темаларыбызды иншалла талкуулайбыз. Мындан ары дагы учурдан пайдаланып биздин колдоочуларыбызга, демирчилерибизге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы бир жакшы комментарий калтырып, биздин видеолорубуздан жакындарыңыз менен бөлүшүңүздөр. Ушул жакшы илимди таратуу өтө сооп амалдардан өзгөчө азыр Рамазан айында. Андыктан биз дагы пайдаланып, ушул Толор брендине, биздин башкы өнөктөшүбүзгө чоң рахмат. Толор бренди ушул кыргыз улуттук баалуулуктарын, кыргыз маданиятын заманбап технология менен ушундай бир сонун Денис байкем кийип аткан кийимдерди, башка оокаттарын дагы Кыргызстанда ушул өзүбүздүн мындай айтканда биздин жеке Кыргызстандан чыккан бренд. Иншалла бир чоң ийгиликтерге, бийиктиктерге жетсин деген жакшы бир тилегибизди айталы. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып биздин даамдуу досторубуз бар. Бул Адал Додо пиццалар. Ошолорго жалпы жамаатына да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аны менен катар мына ушул бүгүн ушул Рамазан айынын көрсөтүүсүн биз деген ушул атайын Лувр деген эмерек салондо тартып атабыз. Абдан сонун салон экен, жаңы ачылыптыр. Кенен келип өзүңүздөр да бир аз оокат алып кетсеңиздер болот. Учурдан пайдаланып, жалпы ушул биздин проектибизге салым кошкон досторубузга, эмгек жамаатыбызга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эң башкысы сизге чоң рахмат. Атайын Толор бренди биздин келген конокторубузга ушундай бир жакшы бир белек, пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай, белек бергиле, араңарда махабат болот. Махабат болот, сый, урмат, достук болот.
Ошондуктан разы ушул брендтен сиз дагы кийиңиз. Сиздер да кийиниңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол Айтор. Аллах разы болсун чакыргандарыңыздарга. Кудай таалам ишиңиздерге ийгилик берсин. Аябай жакшы иш чара кылып атасыңар элдерге. Устаздардын сөзүн жеткизип, исламда дайым кызмат кылып келесиңер. Темирчилерден да Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Чакырганыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам ва Алейкум рахматуллах. салам.